Дөөнүн тукуму, уламыш. Жай айы. Күн кештеп калган. Ар күнү ушул мезгилде эки чакасын көтөрүп алып Алмагүл булакка сууга келер эле. Күндөгүдөй эле ошол маалда жеңил көйнөгүн кийип, суу алууга булакка келди. Ар келгенде алгач үстүндөгү баардык кийимдерин чечип сууга түшөт. Күн уясына батып кетмейинче сууга кайра чумуп, ырахаттана жыргап эс алат да, анан гана эсине келгендей чоочуй чакаларына сууну толтуруп, үйүн көздөй кайтат. Бүгүн да ошол адатын кылды. Ушул эле убакта өз үңкүрүндө тура албаган Дөө бир нерсени туйгандай, турагынан чыга, башы оогон жакка жөнөп берди. Аны бир көргөндө адамга окшош турушканы менен бүт денесин түк баскан, бою абдан узун, олбурлуу, маңдайы жазы. Маңдайынын так ортосунда кой койгон узун мурдунун үстүндө балбылдаган жалгыз гана көзү бар. Диштери да коркунучтуу, узун келип кадимки жомоктогу дөөлөрдүн түспөлүн элестетет. Мына ошол Дөө каңгып өз башына ээ боло албай келатып, 10-15 түтүн турак кылган чакан айылга туш болду. Айылдагы элдин жашоосуна кызыга карай, ал тарапка майпаңдай басып келатып, баягы Алмагүл жуунуп жаткан булакка туш болду. 18 жаштагы талчыбыктай буралган бул Алмагүл ээн булакта энеден туума жылаңач болуп, эч нерседен капарсыз, жылаажындай назик үнүн созолонто ырдап коюп, жылуу булакта чумуп жаткан. Ага оропора келип калган жалгыз Дөө жагымдуу ырдын ыргагы менен жуунуп жаткан кызды тамшана тиктеп калды. Күн да уясына батып бараткан. Алмагүл суудан акырын чыгып, шашылбай кийинип, чакаларына суу толтурду да үйүн көздөй бет алды. Баягы Дөө бул кыздын кыймылын текке кетирбей карап турду. Анан карааны көрүнбөй калганда гана шылкыйып, үңкүрүн көздөй бет алды. Ошол түнү жалгыз көз уктай алган жок. Алмагүлдүн айдай жүзү, балбылдаган көздөрү, ийилген кара каштары, оймоктой оозу, ак куунун мойнундай кой койгон узун мойну, ип-ичке бели анын көз алдына улам тартылат. Ал сулуу периштесиз мына бул үңкүрү ого бетер көзүнө суук көрүнгөнсүйт. Мындан ары ансыз жашоосун элестетүү кыйынга турду. Адам тилин билбеген, бирок акылы баарына жеткен, ар түрдүү амалды ойлонгон Дөө эми Алмагүлдү алып келүү максатын көздөдү. Бар тобокелгеси алып, бир нече күндөн кийин баягы булакка дагы келди. Эмнеси болсо дагы өз периштесин үңкүрүнө алып келип эле. Аңгыча эки чакасын карысына ийиле үлбүрөгөн, ак көйнөгүн жогортон соккон жылуу желге ыргалта Алмагүл жалгыз аяк жол менен шашылбай акырын басып келди. Негедир кабагы салыңкы, булактын башына чейин басып барып, шаркырап агып жаткан суунун ар бир агымын текке кетирбей, телмире карап отурду. Бул чоң сууга өздөрүнүн чакан айылынан эч ким деле келе берчү эмес. Алар айылына жакын жердеги кичинекей булактан эле суу алышчу. Мына ошондуктан Алмагүл жай мезгилдеринде ушул булакка келип, ээн эркин эс алып да, жуунуп да, суу алып да кетүүнү адатка айланткан. Ушуну эле күтүп турган жалгыз көз Дөө кыздын артынан калбай акмалап келип, белинен апчы кучактап, жерден так көтөрө олжого тунгандай үңкүрүн көздөй лүкүлдөй жүгүрүп баратты. Чочуп кеткен Алмагүл бурула калып караса, адамдан башкача түрү суук Дөөнүн жалгыз көзүнө көздөрү чагылыша, шайтанга туш болгондой эсинен таанды. Бир окумда кыз эсине келип, эки жагын элеңдеп карап калды. Үңкүрдүн ооз жагында отту улуу жагып коюп, жанагы адам сымал кыздын эсине келишин күтүп жаткандай. Баягы коркунучтуу, балбылдаган чоң жалгыз көзү менен кызды жалоорой карап, мен сага жамандык кылбайм, сени абдан жакшы көрөм дегендей. Тирүү жан бардык нерсеге көнөт эмеспи? Алмагүл да акырындык менен ага көнө баштады. Тиги бечара кыздын эсине келип, кайра эстен танбай отуруп калганына кубана, чокко чала бышырылган эт менен сууну сунду, бирок кыз алган жок. Дөө өз оюнда кыз качып кетет дедиби, айтор үңкүрдүн оозуна келип жатып калды. Алмагүл бул түрү сууктан кантип кутулуунун амалын миң тойлгонуп ойлонсо да, үңкүрдүн оозунда тиги былк этпей жатат. Ал жалгыз агасы менен айылдын четинде жашашар эле. Ата-энеси эрте көз жумгандыктан эки бир тууган бири-бирине эриш аркак болуп өтө ынтымактуу жашашчу. Күндөр өтө берди. Бирок Алмагүл качып кете албады.
Анткени тиги жалгыз көздөө аны аңдыган карыш жылдырбайт. Кыз ачкадан өлбөй калуунун абалы менен тиги таап келген этти отко бышырып жеген болот. Бир оңтою келсе эле качуу амалын ойлоп койгон. Дөө болсо эч бир жамандыгы жок, кыздын ар бир басканына маашырлана карап өзүнчө бактылуу. Бир күнү алар улуу жагылган оттун четинде эт жеп отурушкан. Дөө Алмагүл тамактанып жатканда көзүн айырбай абдан суктануу менен карап калар эле. Ушуга боору оорудубу же дагы башка нерселер себеп болдубу? Айтор кыз ордунан турду да анын жалгыз көзүнөн жазы маңдайынан акырын сылагылады. Ушуну эле күтүп тургандай тиги жалгыз көз кызды алдына алып отурду. Дөө да болсо андан чексиз жылуу мээримди сезген Алмагүл дөө менен бирге кеч күзгө чейин бирге жашап калды. Кыздын жалгыз агасынын карындашын издебеген жери, кыдырбаган тоосу, сурабаган адамы калган жок. Бир күнү Алмагүл үңкүрдүн алдында отуруп, агасын эстеп, бир адам менен сүйлөшпөй ушунча убакыт ушул жерде жалгыз көз менен жашаганына өзү да таң калып турган. Ал убакта дөө тамак таап келүүгө тоо аралап кеткен эле. Анткени ал кызды качат деген оюнан алыстап, бир канча ирет жалгыз таштап кете берчү болгон. Алмагүл үңкүрдүн алдынан кандайдыр бир адамдын караанын көрүп, шаша-буша жоолугун булгалап чакырып калды. Ал көзгө атар мерген Акыш эле. Акыш кыздын жайын билген соң, ага боору ооруп, эптеп аны куткаруунун амалын ойлойт. Ал узун, жоон темирди отко таштап коет да, өзү таштын далдасына бекинип отурат. Дөө кечке маал тоодон келип, алар отту улуу жагып, эттен бышырып жешет. Чарчаган жалгыз көз отко ыктай жатып уктап кетет. Ушуну гана күтүп турган Алмагүл Акыш мергенге белги берип чакырды. Мерген баягы чокто жатып ысыган темирди акырын алып, жалгыз көз дөөнүн так көзүнө шыркырата матырып алды. Коргонууга буямасы келбеген дөө өкүрүп бакырып, жер чапчып калганда тиги экөө өз жолдорун улантып качып кетишет. Акыш мерген кызды түз эле өзүнүн айылына алып келип, туяксыз канча жыл зарлап жүргөн Кадырбек агасына никелеп алып берет. Жалгыз агасына да кабар бердирип, аларды көрүштүрүшөт. Алмагүлдүн боюнда дөөдөн күмөн келген. Кийин аны төрөгөн соң Кадырбек элге чоң той кылып, дөөнүн баласын өз балам деп жарыялайт. Ошентип, жалгыз көз дөөнүн тукуму азыр да Аксы аймагында уланып келатат дешет. Алар башкалардан айырмаланып, узун бойлуу, токтоо дешип айылдагылар аңыз кылышат.